Саламатсыңарбы мен сүйүктүү окуучулары? Баарыңарды бүгүнкү 1 сентябрь Билим күнүңөр менен куттуктайм. Бүгүн биз силер менен сүйүктүү Кыргызстаным деген темада сабак өтөбүз. Сабагыбыздын максаты ата мекенди сүйүүгө, ата журтуңар менен сыймыктанууга тарбияланасыңар. Балдар, дүйнөдөгү баардык мамлекеттердин өзүнө тиешелүү чек арасы, мамлекеттик тили, конституциясы, символдору, өзүнүн улуттук кийимдери, улуттук тамак аштары, каада салты деги койчу баардык дүйнөдөгү мамлекеттердин өзүнүн өзгөчөлүктөрү бар. Бүгүн биз силер менен сүйүктүү мекенибиз Кыргызстандын символикалык белгилери, улуттук тамак аштары, улуттук кийимдери жөнүндө кеп кылабыз. Кыргызстаныбыздын жаратылышы эң эле кооз, абасы таза, жайында салкын, кышында жылуу, тоолуу өлкө катары бүткүл дүйнөгө таанылган. Кыргызстандын символикалык белгилери катары гимнди, туубузду, гербибизди айтсак болот. Маанилүү мамлекеттик ар кандай иш-чаралар, жыйындар, салтанаттар ар дайым ушундай символикалык белгилер менен коштолуп өткөрүлөрүн силер жакшы билесиңер. Туубуздун өңү кызыл, дал ортосунда жайгашкан күн менен түндүк, бийиктик менен биримдиктин символу. Ал эми тегеректе күн желесиндей чачыраган нурлар кырк уруу кыргыздын түпкүлүгүн билдирет. Ал эми Кыргыз Республикасынын герби 1994 жылдын 14 январында кабыл алынган. Гербте болсо Кыргыздын ала тоосу, чалкыган ысык көлүбүз, күн желеси, эркиндиктин символу болгон бүркүт жана кыргыз элибиздин дыйканчылыгын чагылдырган пахта менен буудай тартылган. Ал эми гимнибиз болсо 1992 жылдын 18 декабрында кабыл алынган. Ажайып кооз жаратылышы бар Кыргызстаныбыздын башка элдерден дагы бир өзгөчөлүгү биздин улуттук кийимибизде жана улуттук тамак аштарыбызда. Биздин улуттук кийимдерибиздин өзгөчөлүгү таза жүндөн, таза пахтадан тигилип, жабык, жарашыктуу болуп, элибиздин көркүнө ого бетер көрк кошот. Ал эми улуттук тамактарыбыз болсо дасторкондун көркүн ачат. Балдар, ал эми силер өзүңөрдүн туулуп өскөн айылыңар жөнүндө да айта аласыңарбы? Ооба, биздин арка айылыбызда да аябай берекелүү айыл. Себеби башка Кыргызстандын башка аймактарында өспөгөн мөмө жемиштерибиз менен айырмаланып турабыз. Биз өзүбүздүн айыл менен сыймыктансак болот. Мекенибиз гүлдөп өсүүсү үчүн мамлекеттик символдорду ыйык сактап, силер жакшы билим тарбияга ээ болуп, каада салтты үйрөнүп, көп улуттуу эл менен достукта, ынтымакта жашап, өлкөбүздүн өнүгүүсүнө өз салымыңарды кошууңар керек. Балдар, силер да мекен жөнүндө ырларды, макал лакаптарды билесиңерби? Сыймыктанам, сыймыктанам, сыймыктанам. Ажайып кооз жерибиз менен, ыйыгыны тилибиз менен, баатыр манас атабыз менен, ак калпактуу ала тообуз менен. Туулган жердин топурагы алтын, башка жерден көк асманды көргүчөң, өз жериңден кара булутту көр. Жерин сүйбөс эл болбойт, элин сүйбөс эр болбойт. Ар тойгон жерине качат, азамат туулган жерине шашат. Тарыхы бар мекен, ынтымагы дайым бекем. Ала тоо бешигим, башым ийип тазим этем.
Ercigit ercetindir, azamat jobetindir. Ağustan kırgız elim, ardayım sevimimdir. Düşman aylanayın Kırgızstanım aylanayın. Askazolu kucaktayın aylanayın. Öçe körbü kartamdan öçe körbü. Katarımdı tüp buzbasın tamgalarım. Азаматсыңар, ырларды эң жакшы айтып бердиңер. Эмесе силерге тапшырма балдар. Кыргыз жерибиздин кооздугун сүрөткө тартып, чагылдырып бересиңер. Силерге көңүлдүү күн, жакшы маанай каалаймын. Саламатта калгыла.